Салам достор, саат учурда 7. Бүгүнкү сапарыбыз Адигине көлүнө болмокчу. Ошентип Аларча улуттук паркын көздөй сапар алдык. Алгач бир аз таксиге отуруп, анан номер 1 автобус менен шаар ичинен түз эле Аларча паркына жеттик. Мында паркка кирүү акысы 200 сом. Жана таң эртеден аймакка кирүүгө ашыккан эс алуучулардын тизмеги узун. Өткөрмө пункттан ары автобус жана кичи электро автобустар түз унаа жеткен жерине чейин тынымсыз бекер каттап турушат. Биз да автобуска отуруп көздөгөн жерге чейин жеттик. Жаңы эле автобустан түштүк, азыр Аларча толук жетпестен мындан нарыда автобус жүрөт. Мындан нары жөө көлдү көздөй сапар алдык. Бул жолу жанымда Гүлжигит экөөбүз. Мына Аларчага башкы кирүү жер. Ошол жака жетпей эле оң жактан Адигине көлүнө көтөрүлүп өткөнбүз. Алгачкы чувство, алгачкы эмелер кандай? Сонун ойдогудай. Чарчабай элесиңби? Бул жерден биздин багыт солго карай болгон экен, бирок биз оң жакты көздөй бет алып турбуз. Анын машакатын алдыда байкайсыздар. Бул жака атайын даярдык бир аз. Анан колго атайын тирегичтерди алып алыш керек болот экен. Бараткан багытыбыздан жол түгөнүп, баштан айланып келүүнүн ордуна тик өйдө чыгууга карар кылдык. Жолдо ушундай альпинисттердин күмбөзү туш чыкса, адашкан болбойт экенсиз. Ушул жактан келиш керек экен деп, могул жерде эстелик бар экен. Ошол жолдун боюна. Бирок тилекке каршы тике жолдон салып алып, өзүбүз чарчап, эстелик түгөрүп коелу, кандай эстелик экен. Бирдегиде бийиктикке көп чыкпаган жаныбыз 6 сааттык жөө жүрүштүн алгачкы эле саатында чарчап, бирок табияттын сулуулугуна тойбой сапар андан ары улана берди. Гүлжигиттин тапкычтыгы менен атайын ушундай оораган карагайдын бутагынан таяк жасап алдык. Кичине болсо дагы жеңилдик болсун деп. Кандай? Сонун. Чарчады бала баатыр. Чынында укмуш, мындагы жапайы жаратылыштын үнү да бир керемет. Анан калса, шаарыбыздан болгону 30 километр алыстыктагы бул укмуштуудай кереметтин сырлары али алдыда турду. Kech kelibdir. To'piyasi deb o'ttirib bordi. Alloh xohlasa. Жол катары ушундай белгилер көз алдыңызга чыгып турат экен. Азыр ушул адашпоо үчүн коюлган белгилер сыягылынат. Адашпай түз эле баратып турбуз. Бир таман жол менен барган сайын көксөгөн жерибизди багыт алып кетип атырк. Мында Гүлжигит. Мында гүлдөр, бул жигит. Гүлдө Гүлжигит тапай. Атын укмуш уйкаш болуп калат экен, бирок,
адам белинен келген чөптү аралап баратып мына ушундай чалканга дагы туш болдук. Бул ачык денеге тийсе чагат. Анан бир аз аллергия пайда кылып кытыштырат. Мында гүл жигит келе жатыр. Тилегибизге каршы жамгыр акырын жай баштады. Азыр Бишкек шаары ачык. Кечээ күнү 37 градуска чейин ысык болгон. Чындыгына келгенде аябагандай бир чоң күчтө табылып калат экен бул жака чыгып. Бирок ушундай шараккан суунун үнү, ушундай укмуштуудай жаратылыш, ушундай кооз табият, ара тора ушундай чымчыктын сайрагандары жана абанын ушунчалык тазалыгы адамдын мындан аркы кадамына демине дем, күчүнө күч кошуп турат экен. Балким сиз азыр бул видеону ысык аптаптуу күндө же дем болуп салкындык жетпей жаткан учурда көрүп жатсаңыз, бул суулар сизге өтө эле мотивацияңызды ойготуп, көрүүгө ашыктырат чыгар. Андыктан көлгө жетпесеңиз дагы ушул жерге келип, абдан тынч, бирин-экин гана турист өткөн, унаа чыгып келе албаган жаратылыш нукура эс алууну тартуулары бышып кеп. Ананда суунун муздактыгы ичкенде тиштик какшата турган даражада экен. Сымандай экен. Артта ушунча жол калды. Эми алдыда дагы болжол. Эң чоң ашуу калды. Ушул ашуудан кийин, өткөндөн кийин Тароокөл көрүнөт айта албайм, бирок ар жагы жеңил эле болуп калса керек. Азыр эми эң башкы ашууга келдик. Мындан бул жагына өтө бийик көтөрүлүш болот. Ал эми биздин гүл жигиттин маанайы кандай? Сонун эке. Сонунбу? Кыйналбадың? Кыйналдым да. Мына ошентип жана видеодогу көрсөткөн жерибизге чыккан да. Бирок көл жок экен азырынча. Көл муун ашканда болот экен. Ушуну ачсак анан көлгө жетет экенбиз. Жетейин дегенде ушинтип жамгыр токтобой бизди бир аз жүзөтүп атыр. Гүл жигит. Маанай кандай? Зорбу? Гүл жигиттин сүйлөгөнгө акыбал жок азыр.
ya. Жана көргөнүбүздөй моонашканда көлдү көрөбүз деп ойлогонбуз, бирок көлдү көрүүгө дагы бир топ бар экен. Азыр альпинисттер ушул жерде чатырларын тигип түнөп кеткен жай өңдөнөт. Дагы 2 километр бар экен. Бирок деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте туруппуз азыр. Мынакей. Эң сонун. Жигиттин гүлү. Гүл жигит. Уламдан улам көлдү көздөй жакындап атабыз. Тетигинде кишилер жүрөт. Башка көл негизи көрүнө элек, бирок жолдон сол тараганда ушундай кичи көлдөр көрүнүп турат экен. Бул кооздукту карагылайм. Не деген керемет, Кыргызстаныбыз. Келип атыр көздөп. Калкаларды ойлодум мен акырын скорс. Акыркы 2 километр жол буржулан ушундай экен. Таштын арасында. Эгерде жылып кетсе бутка коркунучтуу. Ошол эле учурда адамдын өмүрүнө дагы. Мында дагы бир көрсөтүүчү белги турат. Адыгине лайк дейт. Керемет, а? Акыры көксөгөн максатка жеттик. Akırı kölge geldik. Bu biz için mini. Mikro dep koyuyoruz, mikro alpinizm oldu. Акыры көксөгөн жерибизге 5,5 саатта жетип келдик. Эми бул көлдүн кооздуулугуна баа бериңиз. Ак мөңгүсү кетпеген аска тоолорду аралаган ак булуттар, тим эле өзгөчөлүүлүктү тартуулап, көлдүн кымчабел кыздардай болуп керилип жатканы, абанын муздак сыдырым жели, адам буту көп баспаган жаратылыштын ачык жүзү көргөн көздөрдүн нурун жаадыра, кирээли кечке тиктеп отурууну саматат. Бирок кызгар суук жандан өтүп турса да, артка кайтууну көздөтпөй, бул табият өзүнө тартып, кереметтин көрсөткөндөн тажабай турат экен. Алдык, алдык токе. Кептеп чыгып алдык. Чыккандан жакшы, тынч, таза абагындай. Аягандай суук, биринчиден, экинчиден ушунчалык таза, тонук, анан укмуштуудай баягы абанын дагы тазалыгы ушундай сезилип атыр да. Жалпы жонунан ушунча 5,5 саат убакытта ушул жерге чыгып турбуз да, жөө. Анан ошончо убакытта чыкканыбызды бул жердеги кооздук, могул сулуулук актады.
Ошентип көлгө болгон сапар жыйынтыкталды. Аябай суук экен, чындыгында. Мынчалык суук деп ойлогон эмеспиз. Учурда Бишкекте дээрлик 40 градуска чейин ысып аткан маалда болгону бирден жемпир кийип алып эле келе бергенбиз. Ден соолукту да карайлы деп көпкө турбастан кайра артты көздөй жөнөдүк. Эми артка ылдый болгондуктан бир 4 саатта түшүп барат экенбиз бул жол. Аз дээрлик түшүүгө аз гана убакыт калды. 1 сааттан ашыгыраак убакыт. 2 сааттан ашык убакытта ушул жерге чейин келиппиз. Ощущение кандай? Буттар кандай буттар? Иә. Болбой ал löpөңдөп. Өзүнөн өзү кыймылдап калды. Ошентип Адигине көлүнө болгон сапарыбыз соңуна келди. Видеонун соңунда өсөйлү, өнөйлү, өркүндөйлү. Анан албетте табият менен таттуу мамиледе бололу. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.